Коронавируска каршы ыкчам штабтын 20 августка карата берген маалыматына ылайык Кыргызстанда 242 адам вирус жуктурганы лабораториялык жактан тастыкталды. Акыркы суткада 526 киши сакайып чыкты, ал эми 5 адам илдеттен көз жумду. Ушуну менен былтыр март айынан бери коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 173 428 адамга жетти. Жалпысынан 165 368 киши сакайды. Илдеттен 2473 адам каза болду. Бүгүн 20 августта Чолпон Ата шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйыны кеңейтилген форматта өттү. Иш-чарага Армения Республикасынын премьер-министри Николь Пашинян, Беларусь Республикасынын премьер-министри Роман Головченко, Казакстан Республикасынын премьер-министри Аскар Мамин, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин, Евразиялык экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясников катышууда. Кеңешменин жүрүшүндө интеграциялык бирикмелердин алкагында бир катар актуалдуу маселелер каралды. Белгилей кетсек, 19 августта жыйындын катышуучулары тар форматта сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулу 1 жыл 6 айга камалды. Бул тууралуу чечимди бүгүн Свердлов райондук соту кабыл алган. Тилекмат Кудайберген уулу Жазык кодексинин 310-беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана 264-берене массалык башаламандыктар боюнча айыпталууда. Укук коргоо органдары анын Facebook'тагы баракчаларындагы билдирүүсүндө бийликти кулатууга чакырыктар бар деп тапкан жана активист 15 мартта Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Бишкек шаардык соту Кудайберген уулунун бөгөт чарасын 26 апрелде карап, үй камагына чыгарган. Тилекмат Кудайберген уулу президент Садыр Жапаровдун саясатын сындап келет. Ал жетим тоого каршы кыймылын жетектеген жана Конституцияга каршы борборунда мүчө болгон.